Assalamu alaikum, qandaysыздар, урматтуу достор? Денсаулыктарыңыздар жакшыбы? Бүгүнкү Нооруз байрамыңыздар менен. Так, эмесе сиздер менен биринчи база сабагыбызды баштайбыз. Биз Forex биржасында соода кылабыз. Биринчиден түшүнүп алайлы, бул Forex деген эмне? Forex бул валюта рыногу, дүйнөдөгү эң чоң базар, онлайн соода тармагы. Ал жерде бир күндүк товар оборот 10 миллион доллар, 10 миң триллион доллар товар оборот болот. Так, ал жерде валютный паралар, көптөгөн мамлекеттердин акча бирдиктерин алмашуусунда, андан тышкары дагы криптовалюталар менен, акциялар менен, металлдар менен, металлдардан көпчүлүгүңүздөр билесиздер, алтын, күмүш, ушулар менен соода кылса болот. Так, ал эмесе биз ушул Forex биржасында иштеш үчүн кандай платформалар керек? Ошол жөнүндө бүгүн сабак жүргүзөбүз. Бизге биринчи Forex'te иштеш үчүн брокер керек. Биринчи брокер. Экинчи Trading View. Üçüncü MetaTrader 5. MetaTrader 5. Gevler 4 менен дагы иштейт, бирок биз 5 менен иштейбиз. Себеби 4кө караганда 5тин өзгөчөлүктөрү, мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк. Төртүнчү бизге investing.com. Негизинен ушул 4 платформалар керек. Эми ушулар жөнүндө кичине токтолуп өтүп кетели. Брокер биринчисинде. Брокер эмне үчүн керек? Брокер сиз менен биздин ортобуздагы ортомчу. Мурда ошо Forex биржасына жөнөкөй адамдар кире алган эмес. Кимдин шотунда миллиондогон акчасы бар болсо, же болбосо чоң банктар, чоң инвесторлор гана кире алышкан. Эми азыркы учурда жөнөкөй карапайым адамдагы интернет бар болсо и шотунда 5-10 доллардан көп суммасы бар адам бул соодага кирсе болот, кире алат, соода кыла алат. Брокерди тандаганда эң негизинен көңүл бура турган нерсе анын ввод-выводунда. Ввод-вывод деген эмне? Ввод-вывод акча салып, кайра чыгаруу. Кээ бир брокерлер бар, акча салганда өтө бат заматта түшөт. Чыгарганда болсо лимит коюп коет. Мисалы үчүн сиз шотуңузга 1000 доллар сумма салдыңыз да, аны көбөйтүп, үстүнө бир 500 же 1000 коюп бир 2000 доллар кылып койдуңуз. Эми чыгарайын десеңиз, күнүнө өлчөмдүү бир лимит коюп койгон. Мисалга 100 доллар же 200 доллар коюп коет. Бая салган суммаңызды сиз кайра обратно чыгарам десеңиз, жок дегенде 1 жума 10 күн убакыт кетет. Бул бир биз биле турган нерсебиз. Экинчиси брокер жөнүндө дагы
акча салып чыгаруудан дагы башка спред деген маселе бар. Спред деген эмне? Спред деген кайсыл валюта менен иштеп аткан болсоңуз, ошол валютанын сатып алуу жана сатуудагы баанын айырмасы. Мисалга, сиз банкка же болсо акча алмаштыруу мекемесине бардыңыз, обмен валютага мындайча. Бардыңызда $100 ала турган болсоңуз, мисалга айтайлы, 8900 сомго алдыңыз. 8900 сом бердиңиз, ага $100 акчаны алдыңыз. Кайра эле ошол эле жерден туруп, кайра доллар керек болбой калды. Долларды кайра сом кылууну каалап калдыңыз дагы, долларды бере турган болсоңуз, сизге 8850 сом же болбосо 8800 сом берип атат. Ортодо 50 сом, 100 сом өзүнүн кызматын алып калып жатат. Ошол сыяктуу спредтин да айырмасы ушундай. Сатып алуу жана сатуудагы ортодогу айырмачылыктар спред деп айтылат. Буга дагы буюрса алдыда дагы токтолуп өтөбүз. Андан кийинки платформа бул TradingView. TradingView аз дагы сүрөттөрү менен да көрсөтүп беремин. Бул жерде атайын ушундай платформа. Ал жерде кайсыл валюта, кайсыл металл же акциялар менен иштечү болсоңуз, эмне ошол валютага киресиз дагы, ошол валюта жөнүндө анализ кылыштык үчүн бизге керектелүүчү платформа. Андан кийинкиси MetaTrader 4 же жана 5. Азыркы учурда көпчүлүктөрүбүз 5 менен иштейбиз, себеби мүмкүнчүлүктөрү 4кө караганда аябай көп. Бул жерде биз ошол жогоруда айтып өткөн валюталар менен соода кылабыз. Алды-сатты ушул платформада болот. Андан кийинки платформабыз бул investing.com. Бул жерде биз дүйнөлүк болуп аткан эмне ушул рынокко керектелүүчү болуп аткан жаңылыктарды, фундаментальный анализ деп айтылат, ушул жөнүндө маалыматтарды алабыз. Фундаментальный анализдерге да карап туруп соода жүргүзүлөт. Мисалга айтайлы, доллар менен алтындын баасынын көтөрүлүшү, түшүшү жөнүндөгү маалыматтар чыгат. Эмне долларга чыгат, ошого карап туруп анализ жүргүзүлөт. Азыркы учурда биз сиздер менен XM брокери менен соода жүргүзүп жатабыз. Себеби ишеничтүү брокерлердин бири. Акча салып чыгарууда дагы өтө ыңгайлуу. Өзүбүздүн колдонуп жүргөн карталарыбызды привязка кылып туруп, ошол аркылуу акча салып чыгарсак болот. Минимальный депозит $5, чыгарууда дагы минимум $5 өйдө чыгарсаңыз болот. Криптовалюта менен дагы салып чыгарсак болот. Криптовалюта менен салып чыгарганда минимальный депозит $50 өйдө. Так, эми ушул платформаларды бир сыйра көрсөтүп кетейин. Так, биринчи брокерди көрсөтөйүн. Так, мынакей, XM деген брокер. XM деген брокерибизге киребиз. Сиздерге жөнөтүлгөн ссылка аркылуу киресиздер. Киргенден кийин өз фамилия аттарыңыз менен паспортуңуздар аркылуу пошталарыңыздарды байлап туруп, верификациядан өткөндөн кийин сиздерге бонус берилет. Мынакей бул жерде бул мынакей өйдө жакта реальный деп бул шотто $71.64 акчасы турат, реальный деп турат. Ушул жерден сиздер верификациядан өтөсүздөр. Өткөнүңүздөр ушул жерде көрүнүп турат.
Так. Бұл ушул брокер. Так. Бұл жерде ылдый жакта рынка деген жерде баса турган болсок, бұл жерде мынакей биринчисинде голд деп алтын турат. Андан кийин биткоин, андан кийин JPY, японский иена менен американский доллардын жуптугу. Андан кийин евро, андан кийин акциялар, криптовалюталар. Бул жерде ылдыйракта нефть бар, газ бар. Шулар менен соода кылсак болот. Кайсы бири менен соода кыла турган болсок, ошонун үстүнө, мисалы үчүн алтынбы, алтындын үстүнө ушундай бассак, кийинки окно ачылат дагы. Азыр бул рынок жабык деп көрсөтүп атат мына. Бир күн 9 саат 38 мүнөттөн кийин рынок ачылат. Бул жерден эмне могу жердеги кичинекей төрт бурчтук кнопканы баса турган болсок, биз жана айтып өткөн Trading View платформасына түздөн түз өтүп кетет. Эмне ушул Exxon брокеринде ушундай мүмкүнчүлүк бар. Башка кээ бир брокерлерде Trading View өзүнчө башка платформа болот. Бул жерде түздөн түз биз бул платформага өттүк. Бул жерден биз мына бизге өзүбүзгө ыңгайлуу кылып туруп, могул оң жактагы алтындын баасы, 1 унциянын баасы азыркы учурда $4500 тегерегинде турат. Ушуну кармап туруп мындай өйдө ылдый кылсаңыздар, могу ортодо графикте свечалар бизге узун кыска болуп, анан экранды мындай кармап туруп ары бери жылдырсаңыздар эки бармагыңыздар менен алыс жакын болот. Анан сол жагындагы инструменттер биринчисинде турган мынакей бул прекрестик, үстүнө бассаңыз дагы точка менен, ссылка менен демонстрация болуп ушундай көрүнөт. Кайсы бирине кое турган болсок, точка кое турган болсок, экранга мындай жалаң точка болуп, мышкабыз ушундай болуп көрүнүп калат. Көбүнчө ушу прекрестик менен кыла турган болсок, мындай неметкенибизде бизге графикти көрсөтүп турат. Так. Бул жерден бүгүн рынок жабык болгондугу үчүн алтын эмес, биткоинге коюп алайлы. Бизге көрсөтүшкө ыңгайлуураак болсун. Андан кийинки ылдый жагында мына инструменттер, тренд линия, лоуч линия, ушул инструменттер дагы биз анализ кылыштыгы үчүн керектелүүчү инструменттер. Мисалы үчүн мына тренд линияны алдык. Мына алып келип туруп, кайра өйдө жакка же ылдый жакка, кай жакка тартып туруп, кайра экранын үстүнө бир бассаңыз, ушул тренд линия коюлуп калат. Эгерде буну кайра бир жакка бир башын жылдырам десеңиз, кай жагын жылдырасыз? Ошону кармап туруп мындай тартсаңыз ары бери жылат. Эгер мындай ортосунан кармап туруп жылдырсаңыз, толугу менен бул өзү жылат. Эгерде кайра өчүрө турган болсоңуз, ушуну үстүнө бир басасыз дагы, өйдө жакта мына удалить деген инструмент турат. Ушуну бассаңыз, ушу койгон инструментиңиз кайра өчөт. Так, андан кийин дагы сиздерге бул жерде базарга соодага киргенде бул жерде мына продать и купить деген эки түрдүү кнопка турат. Биз баанын көтөрүлүшүндө ушу купить деген кнопканы басабыз. Бул жерде могу жашыл свечалар баардыгы баанын көтөрүлүп аткандыгын билдирет. Кызыл свечалар болсо баанын түшүп аткандыгын билдирет. Так. Андан кийин дагы могул жерде өйдө жакта биринчи жерде M1 деп турат. Мына ошонун үстүнө басканыбызда бул жерде бизге мына time frame деп айтылат. Ар бир свечанын убактысын карап көрө турган саат минуталар. Бул жерде 1 минут, 5, 15, 30 минут, андан кийин сааттар, бир күн, бир жума, бир айлык. Биз кайсыл time frame'ге кое турган болсок, мисалы үчүн кеңинде мына 1 сааттык алайын. Бул жерде сиздер көрүп турган
чоң жана кичине свечалардын бардыгы ар бири 1 сааттан кыймыл аракет кылган. Мисалы үчүн бул жерде сиздер көрүп аткан могул чоң жашыл свечадагы ортосунда кичинекей свечадагы 1 саат бою ушул жерде ачылып жабылганга чейинки убактысы 1 саатты билдирет. Ушул эле кайра мисалга 1 күндүк ала турган болсок, бул жерде дагы чоң кичине бардыгы 1 күн арасында аракет кылган. 1 күн 24 саат убакыты бүтөбү, бүткөндөн кийин кийинки свеча ачылат. Так, тренинг view жөнүндө кыскача. Андан кийин MetaTrader 4-5 мына 4 дагы бар, 5 дагы бар. Сиздер мына 5-ине кирели. Так, экранды экиге бөлүп койгон болчумун. Көпчүлүгүздө экранда бир эле график болуп көрүнүп турат. Бул жерде эмне үчүн мени экиге бөлүп койгонмун? Бир жагында карасаңыздар мына 5 минуттаны көрсөтүп атат. Өйдү жагында болсо ушул эле биткоинди 1 минутталыкта көрсөтүп атат. Бул жерде дагы мына бул жагын мисалга мына 15 минутталыкка койдум. Бул жагын болсо өйдү жагын 1 сааттыкка. 1 сааттыкта свеча кайсы жакты көрсө кетип атат. 15 минутталыкта да болсо кайсы жакка кетип атат. Ошону карап көрүштүк үчүн ушундай экиге коюп алса болот. Бул нерсени азыр сиздер бир аз кыйнап калышыңыздар мүмкүн. Сиздерге экранды бирөө эле коюп койгонуңуз жакшыраак. Так. Мындай өчүшүм керек. Мынакей. Окей, бул жерде бир эле болду. Алды жагында бул индикатор, анда буюрса кийинки сабактарда түшүндүрүп берем. Окей, бул жерде биткоинди мына 15 минутталыкка койдук. 15 минуттун ичинде свечалардын жүрүп аткандыгын көрүп турабыз. Оң жагында цифрага коюп туруп, өйдө ылдый кыла турган болсок, бааны, свечаны өйдө ылдый кылып бизге чоң кичине кылып көрсөтүп берет. Азыркы учурда бир биткоиндин баасы $70,757 түзөт. Так, жана айтып өткөнүмдөй, мына бул жерде 2 линия турат, бирөөсү кызыл жана экинчиси жашыл болуп. Ушул нерсени спред деп айтылат. Биз эгерде сделка ача турган болсок, баанын көтөрүлүшүн ача турган болсок, могул жашылдан кызылдан ачылат. Качан могу жашыл ушу кызылга жетип барганда, ошондо биз плюска чыгабыз. Ага чейин ушул аралыкта биринчи ачканыбызда бир аз минуста турат. Ушул нерсе спред. Брокердин ушул жерде спредден кызмат акысын, мындайча комиссиясын алат. Андан кийин уже плюска чыгып баштадыкпы, анда уже ал плюс биздин акыбыз болот. Так, бул трейдинг view жөнүндө дагы экрандын үстүнө кимдики эгер Android боло турган болсо, экрандын үстүнө колуңуздарды мындай бир урсаңыздар, мына тоголок болуп туруп, ушул нерсе чыгат. Инструментте. Бул жерде мынакей таймфреймдер көрсөтүлгөн. Мына M1 бул 1 минутта, M5 5 минутта, M15 15 минутта, 30 минутта, андан кийин H1 болуп башталат, 1 сааттык, 4 сааттык, андан кийин D1 1 күндүк таймфрейм, W1 бул 1 жумалык таймфрейм, M деген бул 1 айлык таймфреймди билдирет. Андан кийинки бул
bir айлыктан кийинки плюс менен bir айлыктын ортосундагы бул кнопка, буну баса турган болсок, мынакей бул жерде индикатор бөлүмүнө киребиз. Эгерде плюстү баса турган болсок, мындай бизди экранда крестик пайда болот дагы. Эмне могу свечанын, мисалга могу эң жогоруда графикте көрүнүп турган свечанын эң жогорку жери бул жакта баасы кайсыл жерге келгендигин билебиз. Анан ошо свечанын үстүнө мындай кылсак, бул жакта ылдый жакта могу линиянын ылдый жагы саат канчада, кайсы число, кайсыл убакытта ушул свечанын ачылып жабылган жерин билиш үчүн бизге мына эки жакты көрсөтүп берет. Кайра эле ушул крестикти жок кылыш үчүн могул өйдө жактагы крестикти ушундай басып койсок, экрандагы крестик жок болот. Андан кийин кайра могул плюстун жанындагы инструментти баса турган болсок, бул жерде настройка бөлүмүнө кирип кетебиз. Ал жерден өзүгө керектүү настройкага калымды келтирип алсак болот. Андан кийин настройкадан кийинки нерсе мына тоголок, төрт бурчтук жана үч бурчтук кнопка турат. Аны баса турган болсок, бул жерде бизге керектелүүчү, бул жерде дагы инструменттер бар. Мисалы үчүн оң жактагы төрт бурчтук кнопканы алайлы. Буну ала турган болсок, мынакей коюп туруп мындай тарттык. Керектүү жерге мындай тартабыз. Муну дагы атайын анализ кылыш үчүн керектелүүчү инструменттер. Буну мына ылдый жагында кнопкасын кармап ары бери тартсаңыз чоң кичинекей болот. Капталга тартсаңыз мына узун кыска болот. Ортодогу точканы кармап туруп тартсаңыз, ушул эле төрт бурчтук коробкабыз өйдө ылдый керектүү жерге келет. Анан үстүнө бир басып койсоңуз, мынакей точкасы жок болду. Эми бул койгон коробкабыз ушул жерде туруп калат. Кайра буну өчүрө турган болсоңуз, үстүнө бир бассаңыз, мында точкасы чыктыбы? Ылдый жакта мына удалить турат, андан кийин копирование турат жана ручка турат. Ручка менен бул жерде мындай жазып, настройка жагына киребиз. Копирование баса турган болсок, мына ушул эле нерсе экөө болуп калды. Удалитти баса турган болсок, ушул нерсе графиктен өчөт. Могул копирование окшош төрт бурчтук кийинки эки неме. Буну мындай кылып туруп, жана башында көргөнүңүздөрдөй экранды эки бөлүп алса болот. Ушул эле азыркы айтып өткөндөрүм мына өйдө жакта мына плюстүктү бассак, жана крестик чыгат. Кайра үстүнө басып койсок өчөт. Кийинкиси бул жерден индикатор бөлүмүнө киребиз. Кийинкиси M15, бул жерден дагы таймфреймдерди койсок болот. Андан кийинки бул саатка окшоп турган нерсе, бул кнопка. Мынакей мындай басканыбызда бул жерде лимитный ордерлерди койсок болот. Мисалга баа азыр ушул жерде турат. Ылдый эмне бир түшүп келип атат. 70.688 турат ылдый жагы. Биз эмне 70.000 500га коёйн. Ушул жерге келгенде баанын өсүшүнө алдын ала кое турган инструмент. Ушул эле коюп аткан лимитибиздин ылдый жагында дагы SL, TP деген эки кнопка турат. Бул эмне? SL бул биздин стоп лосс, мынакей үстүнө бассак, могул линия чыгып калды. Буну дагы биз өзүбүздүн анализибиз боюнча өйдө ылдый кылып коебуз. Анан өзүбүздүн депозитке жараша стоп лосс деген кнопка бул. Стоп лосс коебуз. Бул жагында мынакей канча минуска эгер ылдый баа бул жактан биз койгон жерден 70.500дөн дагы ылдый жакка түшүп кете турган болсо, ушул жерге келгенде ушул кнопкага келип тие турган болсо, $2.35 минус менен бул сделкабыз жабылып калат. Эгерде стопубузга тийбей кайра обратно көтөрүлүп кете турган болсо, анда
минус менен жабылбайт дагы, кайра плюс жакка чыгат. Эми андан кийинки ылдый жагындагы тоголок ТП деген мынакей бир бастык бул өйдө жакка туруп калды. Буну дагы биз өзүбүздүн анализибиз боюнча өйдө ылдыйга мындай жылдырып туруп коебуз. Мисалы кайра ушул жерге кое турган болсок, давайте 71 миңге алып барып коеюн. Мынакей 71 миңге койдум. Ушул жерден 70.500ге келип туруп, биздин сделкабыз ачылгандан кийин ылдый жакка түшпөй эле кайра өйдө жакка келип ушу 71 миңге келе турган болсо, биз $5 плюс менен чыгат экенбиз. Анан ушул стоп лосс менен take profit'ти, TP деген take profit, CL stop loss биздин рискибизди башкара турган инструмент деп билсеңиздер болот. Мындайча тормоз деп билсеңиз дагы болот. Вдруг бул дагы өйдө кетпестен ылдый катуу түшүп кете турган болсо, биздин депозитибизден көп акча минус болуп кетпештик үчүн бул страховка. Каласак буну өтө жакында эле коюп койбоңуздар. Сиздердин стопту алып туруп, анан сиздер анализ кылган боюнча өйдө жакка да кетип кала турган болсо, сиздердин сделкаңыздарды минус менен жабып, кайра обратно өйдө жакка кетип калат. Ошон үчүн өтө жакын деле эмес, өтө алыс деле эмес, өзүңөрдүн депозитке карап туруп, рискти бөлүп коюшуңуздар керек. Риск жөнүндө дагы буюрса алдыңкы сабактарда өтүлөт. Азыр бул кнопкаларды кайсы бири кандай экендигин көрсөтүү максатта. Эми могу стоп лоссту мына жакка койдук. Мына $2 коеюн. $2 койдум. Өйдө жагы $5 болду. Эми ушул эле кнопканын мына бул жагында көк стрелка турат. Ушул стрелканы басып туруп, установить деген могу кнопканы баса турган болсок, мынакей бул жерде мына готово деп туруп калды. Мынакей бул жерде биздин лимитный ордер жайгашып туруп калды. Качан рынок график боюнча ылдый жакка мындай түшүп келип биздин лимитке тийген убакытта бул сделка ачылат. А эгерде тийбей кетип кала турган болсо, анда биздин лимитти албай кетип калган болот. Ошон үчүн лимитти койгондо дагы туура жерге коюш керек. Өтө деле мындай графикке жакын жер эмес, өтө алыс жер эмес, атайын өзүнүн келе турган зоналарына алып келип туруп коюшубуз керек болот. Так, бул саатка окшогон кнопканы билдик. Ушул эле нерсени биз мына азыркы болуп аткан графиктен ылдый жакка кое турган болсок, бул buy лимит болот. А эгерде ушу азыркы графиктен биз өйдө жакка кое турган болсок, бул sell лимит болот. Ал учурда качан ушул жакка өйдө жакка көтөрүлүп туруп, кайра ылдый жакка соодага кире турган болсок, анда sell лимит позициясын коюшубуз керек болот. Ал учурда бул take profit stop loss'торубуз тоже алмашат. Селдин стопу өйдө жакта, теки ылдый жакта болот. Мисалы үчүн ушул жерде мына пока койгон жокпуз. Ушул боюнча кое турган болсок, мынакей селге могу жерге лимитти коюп атабыз. 70 миң деп мына 900ге койсок, стопубуз мына ушул жерге боло турган болсо, ушул жерде да мына $2 коюлуп атат. Ылдый жакка ушул жакка чейин түшчү болсо, мынакей $5, 70.400ге түшө турган болсо, $5 плюс менен чыгабыз. Аны дагы могу кнопканы басып туруп, установить койгондон кийин болот. Так, андан кийин бул жагында, оң жагында жарымы кызыл, жарымы көк кнопкабыз. Буну мындай бассак, бизге buy жана sell деген кнопкалар чыгып калат. Качан ушул кнопканы экөөнүн бирөөнү басчу болсок, бизде мындай лимитный эмес, автоматически рыночный ордерибиз ачылат. Бул buy деген кнопканы качан басабыз? Качан ылдый жактан өйдө көтөрүлүп келип атканда, өсүп аткан учурда buy деген кнопканы басышыбыз керек. Өйдө жактан ылдый жакка түшүп аткан учурда sell деген кнопканы басышыбыз керек болот. Эми ортодо турган 0.01 бул лот деп айтылат. Ар бир нерсенин өзүнүн өлчөмү бар. Мисалы үчүн оордукту өлчөй турган аспап бул тараза. Таразада грамм, миллиграмм, килограмм, тонна болуп кетет.
Узундукту өлчөгөндө метр менен өлчөйбүз. Сантиметр, метр, десиметр, километр болуп кетет. Форекс тилинде ушул өлчөмдүн аты лот деп айтылат. Лоттун 3 түрү бар. Эң кичинекей лот бул 0.01. Андан кийинки лот 0.1. Андан кийинкиси болсо жөн эле 1 лот болот. Булардын да өзүнүн аттары бар. Бир лоттун аты стандарт деп айтылат. 0.1дин атын мини лот деп айтылат. 0.01дин атын 001 деп айтылат. Буну 001дин аты микро лот деп айтылат. Эми ылдый жактагы инструменттерди бул жадыларды түшүндүрүп кетейин. Бул котировкага кире турган болсок, котировкада бизге керектелүүчү инструменттер бар. Эгерде бул жерде бизге керектелүүчү инструменттер жок боло турган болсо, могу плюсикти басабыз. Басып туруп, бул жерден өзүбүзгө керектелүүчү инструменттерди кошуп алсак болот. Мисалы үчүн, алтынды кээ бир брокерлерде XAU-USD деп айтылат. Мынакей, мондай кылып. Кээ бир брокерлерде болсо, жөн эле gold деп айтылат. Gold деп мынакей чыкты. Ушу бул жагына галочка коюп койсоңуз, ушул инструмент кошулуп калат. Так. Андан кийин мо чарт деген кнопканы баса турган болсок, кайсыл валюта кире турган болсо, ошонун графиги ачылат. Эгерде бул жактан котировкадан сизге керектелүүчү инструментке кирип туруп, мисалы үчүн gold деп турабы, goldка киресизби, үстүнө басасыз, басканда мындай окно чыгат. Мо чарт деген кнопканы баса турган болсоңуз, сизге именно ошол валютанын графиги ачылат. Так, андан кийин ылдый жакта торговляны баса турган болсок, биздин бул жерде эгерде сделкаларыбыз ачылган болсо, ачылган сделкаларыбыз бул жерде плюспу, минуспу баардыгы көрүнүп турат. Эгерде мондай лимитный ордер коюп койгон болсок, тоже булар дагы көрүнүп турат. Так. Андан кийинкиси бул жакта историяны баса турган болсок, бул жерде биз канча сумма менен кирдик, канча плюс минус болдук, баардыгы көрүнүп турат. Так, ылдый жактан сообщение бизге керек деле жок. Өйдө жактан могул оң жакта кнопканы баса турган болсок, бул жерде мына бүгүнкү соодаңызды, бир жумалык соодаңызды, бир айлык соодаларыңызды мынтип карап көрсөңүздөр болот. Бул сумманы мен бүгүн эле атайын мурдагы өзүмдүн шотуман жаңы шотко которуп койдум. Сиздерге сабакты көрсөтүш үчүн. Так, бул жерден лимитный ордерди эгерде кааласаңыздар өчүрө турган болсоңуздар, мында үстүнө бассаңыздар, мынакей бул жерде мына изменить ордер, же болбосо удалить ордер деп чыкты. Эгер удалить эте турган болсоң, удалить дегенди басып койсок, кайра подтверждение сурап атат, удалить басып койсок, жана койгон лимитный ордерибиз өчүп калат. Так, бүгүнкүгө сабагыбыз ушу менен токтотобуз. Эгерде ушул жөнүндө сурооңуздар бар боло турган болсо, группага жазсаңыздар дагы маалыматтарды беребиз. Көңүл буруп укканыңыздар үчүн чоң рахмат.